Бүгүн атайын Баткен облусунан келген активист энелер Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан эмгектеги эрдик үчүн медали менен сыйланышты. Энелер билим берүү тармагында 20 жылдан ашуун опол тоодо эмгектенишип, ардактуу эс алууга чыккандарына карабастан, элдин коомдук социалдык жашоосунда активдүү салымдарын кошуп келишет. Соңку 2 жылдан бери пандемия убагында калктын саламаттыгын ойлоп, Самаркандек айылынын тургундарына туура тамактануу, санитария жана гигиенаны сактоо чараларын калк арасында жайылтып, түшүндүрүп келген Малахан апа сыйлык алып кубанып отурган кезде. Ден соолук боюнча жакшы маалымат беребиз. Биз мына мисал кургак учук боюнча, ВИЧ боюнча бир жумуш эмес да. Үйлөрдү гигиена боюнча, тазалык боюнча текшеребиз. Үймө үй ар бир аял кирип ушул мучаларын маалымат берет. Жазып, маалыматты берип, так маалымат берип, барган жерлерге дагы марка болобу, той болобу, ушул жерлерде дагы маалымат беребиз. Бир эле ден соолук үчүн маалымат бербейбиз, бирок мына азыркы замандын немесиге талапка карап, той мына немелерди аз иштатып, эконом кылыш үчүн дагы маалымат беребиз биз. Кыргызстан аялдар конгрессинин өлкө боюнча 75тен ашуун ири долбоорлорун жүргүзүп, калк арасында жайылтып келет. Анын бири мыкты азыктандыруу долбоорун жетектеген Гүлнара Тишебаева караңгылыктан чыгуу үчүн маалымдуулук керек деп баса белгилейт. Бизде мыкты азыктануу долбоору 2 жылдан бери иш алып барып жатат. Тыгыз байланышта эл менен. Ушул мыкты азыктануу долбоорунун максаты ошол өспүрүм кыздар, төрөт курактагы 15-49, анан 5 жашка чейинки жалпы ошо элдерге маалымат жеткизип, ошо маалымат жеткенден кийин, маалымат алгандан кийин дагы жашоодо өзгөрүү болот да. Биздин бир гана максат бар, Кыргызстан аялдар конгрессинин бир гана максаты бул аялдарга жардам берүү. Азыркы учурда ошо экономиканы өнүктүрүү приоритеттүү болуп атат. Экономиканы өнүктүрүү үчүн биз Кыргызстан аялдар конгресси көптөгөн ар кандай курстарды өткөрүп атабыз. Биздин девиз билимдүү аял, билимдүү бала, билимдүү келечек, билимдүү улут, билимдүү Кыргызстан. Мына ошол IT курсу, курс Байер, СММ курсу, чечендик курсу, бизнес пландаштыруу курсу. Бизнес пландаштыруу курсун бүткөн инсандар аябай биз үчүн актуалдуу болуп атат. Эмне дегенде, ошо курсту бүтүп алып, сертификат алып, бул теманы жакшылап өздөштүрүп туруп, анан конкурска катышса болот. Конкурска катышкандар $5000 $10,000 чейин грант алат. Өлкө Баткен облусундагы чек ара маселеси боюнча кайгылуу окуяларды баштан өткөрүп, туруктуу өнүгүүгө муктаж болуп турганда, эл үчүн зор күчүн жумшаган энелерге таазим айтат. Эске салсак, өткөн жылдын сентябрь айында Баткен облусунун өзгөчө макамы тууралуу мыйзамы кабыл алынып, ага ылайык баткендиктерге жеңилдиктер каралып, ишкердик тармакты өнүктүрүүгө басым жасалары айтылган. Элиза Нурматова, Батмай Искандарова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.